Мынакей достор, кече жакында эле айымдардын эл аралык күнүнө карата президентибиз Садыр Нуркожоевич ар кайсы тармактын айымдарын чакырып майрамдык маанай тартуулаган. Алардын арасында мүмкүнчүлүгү чектелген Баткен областынын тургуну Гүлмайрам эже дагы бар. Бүгүн өзгөчө каарман, өзгөчө айым десек болот. Гүлмайрам эженин жашоосун жана сүйүнүчүн чагылдырып беребиз. Азыр Гүлмайрам эженин жашаган жерине келдик. Гүлмайрам эже менен жолугушуу мен үчүн да толкун, мен үчүн сыймыктагы, толкундоодагы бир сезимдерди жаратып жатат. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Байраңыз менен. Рахмат. Кандай отурасыздар? Акырын шигер, акырындап. Келгиле, ошо. Келип калдык сизге. Сиз менен маектешелик. Чум келет? Амал кечке чуп келет го дейм. Анын баягы эле турмуш окат тиричилик. Бул жашаган үйүбүз бул ата-энеме тиешелүү үй. Анан бул ушу бир комната. Болгон биз монтип өзүбүз тосуп алганбыз эми. Меники көрүп турганыңыздай эле бул жерде тамак, бул жерде чай ичип, анан бул жер горшок болуп атпайбы? Анан кичине тосулсун деп эле ушинтип тосуп алганбыз. Анан бунун баарына ошо жолдошум мага боюма чактап жасап ушинтип берген. Анан бул окат-аштын баары ошо кызым төрөлгөндөн кийин биз ютубка чыкканда келген окаттар да, себеби могуну ошо биз татып кеткен кыз алып келип берген. А буну болсо ошо менде мунун баары эчтеке жок болчу да үйдө. Анан бир ушундай саткан магазин байке бар. Мен барабыз. Ошо байке менин атымдан жардам деп ошол алып келип берген да. Бул эмени стиральный машиненчи. Болбосо бул жок менде. Бул келгенде мен бир маанайым асылып күнүм жарык болгон. Себеби кыздын богуну, кирини жуатып мен. Андан сырткары бул холодильник дагы элден келген. Бул шкаф дагы элден келген. Баары ушу элдин жардамы, элдин колдоосу менен келген да. Анан эң негизги муктаждыгым ушу үй болуп атат. Себеби ушундай шарт болбой атат да. Андан сырткары жанагы экинчи жакшылыгым боюнча да айтып кетпедим да. Ал келсе билбейм бул үйгө кантип биз кандай элестете албай турам да, эмне болобуз депчи. Батпай калабыз. Андан кийин ал келгенде бешик келет. Ошо өзүмө керектүү дарыларым эле айына 5000 акча кетет. Себеби кымбат кальций ичем. Андан сырткары мына сабак, бул лекция жалаң, бул кызымдын немелери. Мен отурганда ал да кошулат жаныма. Кыргыз тил, мына ошо азыр неме боюнча, школьный программа боюнча мына бүт лекцияларым ошолорду ушинтип конспектировать этем. Бул Кыргызстан тарыхы боюнча өтүп атабыз азыр биз. Бул Кыргызстан тарыхы жөнүндө бул өзүнчө кеп экен да. Тарыхты сөзсүз билишибиз керек экен биз, адам баласы. Жанагы юридический колледжде окуйм деп атпайсызбы? Ошол окуу жайды бүткөндөн кийин иштөө. Ооба, мен ошо юридикалык эмесинде жөндөн тандаган жокмун. Себеби биз майыптар мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугубуз көп жерден тепселенип келип атат да. Биз көп нерсени билбегенибизден болуп атат. Анан бизди билбейт деп коом көп нерсени чектеп атат биздичи. Биз мүмкүнчүлүгүбүз ден соолуктан эмес, мүмкүнчүлүгүбүз чөйрөнүн жетишсиздигинен чектелип атабыз бизчи. Могу коом бизге жетишсиз болуп атат. Автобустар жеткиликтүү эмес, маршруткалар жеткиликтүү эмес, окуу жайлар жеткиликтүү эмес. Могу алыс кетпейли, могу БГУны эле алсак, тепкичтерин эле эстесеңиздер. Вот ошолор эле да. Ошонун баары ошо биздин укугубуз тепселенип атат да. Мен ошон үчүн дагы юридикалык кесипти тандадым. Юрист болуп туруп, анан келечекте ошо жогорку кеңешке, ошака депутаттыкка жетүү менин негизги максаттарымдын бири. Себеби балык башынан дегендей бардык нерсе ошол жакта да. Биз үйдө жакта каларбыз. Кандай чечим калып ошолор кыймылдатса, анан калгандары кыймылдайт деп мен ошо ишенип келатам. Азыр негизи эле ошондой болуп атпайбы? Бизде парламенттик республика деп болдук го. Анан баары бир президент башкарып аткан. Чынбы? Анын таанычтын эч кереги жок да. Баары бир үйдө жактан бирөө башкарат. Мен ошо деңгээлге жетким келет, ошол жакка баргым келет. Ошон үчүн кичине болсо да майыптардын жашоосун бир өзгөрткөндүн аракетине көрүш үчүн юридикалык кесипти тандадым да. Эми бул колледжди бүтсөм, анан үй академияга тапшырам буюрса. Анан ал жакка дагы 5 жыл, 6 жыл. Эми ал күндөрдө келет деп ишенебиз да. Кудай таалам ден соолук берип эле кичине кыйналып жүрүп атам да. Ошондуктан эң негизги маселем үй болуп атат. Кечээ президентибиз Ажоовска кабыл алууга барганда дагы ошол жердеги
өкүлдөрүнө кайрылуумду калтырып айтып табыштап келдим. Мен бир Кудайдан да андан кийин үмүт кылып күтүп атам ошол киши. Себеби карай мындай жөнөкөйлүгүнө, карапайымдуулугун сезип келдим. Мен Кудай таалам ал кишинин жүрөгүнө бир назар түшсө экен деп дуа кылып атам. Андан сырткары карапайым эл да, колунда бар адамдар бизде жок эмес толтура. Балким алардын деле жүрөгүнө Кудай таалам назар салып койсо, менин ушу кенеде болгон жашооңа бир жаңылык келип жакшылык болсо деп менин эң негизги көйгөйүм ушу үй болуп атат азырчы. Эжеке, кичинекей кызыңыз кандай жүрөт? Садикке барат экен, э? Анан кийин мынакей кече жакында эле айымдардын майрамына карата президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колунан белек алдыңыз, жанашып отуруп куттуктоо сөздөрүн уктуңуз. Кандай сезимдерди калтырды? Рахмат силерге келип ушунчалык абалымды сурап, ушундай бир жакшы маанайыма маанай кошуп атасыңар. Кыз жакшы буюрса, жаратканына миң мертебе шүгүр. Азыр учурда бакчага барып атат. Ошо бакчага барган учурда мен кичине эс алгандай болом. Болбосо болгон убактымды көңүлүмдү ошол алат да. Келгенде, садиктен, бакчадан келгенде. Чакыруу боюнча ооба, мен өзүм деле күткөн эмесмин. Мага мындай күтүүсүздөн болду бардык нерсе. Бир күн алдын чалып эле ошо кыздар эжелер. Ошака барасыз, ПЦР тест тапшырышыбыз керек деп, бул жака келиңиз деп анан барып, ансын баарын мындай эмелерин бүтүргөндөн кийин эле ошо чакырганда биринчи ой ошо мага дресс-код оюма келди. Эмне кийип барам депчи. Анан ошону сурап атпайм, анан кийин кандай болот деп буга чейин YouTube'дан, эфирлерден депутаттарды көрүп келебиз. Анан өткөндө ошол маселе козголду. Анан гөлөшчөн жүрүшөт, анан кийин сотрудниктер футболго чейин жүрүшөт. Анан бул эмне деген кандай деп анан мен мындай ошентип ыңгайсыз кийинип барып анан дагы деп мындай ушундай билбейм эмнегедир ошол ой келип эле анан сурадым. Анан өзүңүзгө жараштуу, өзүңүзгө жаккан кийимиңизди кийип келе бериңиз деп эле айтты. Анан эми чынын айтсам андай мүмкүнчүлүк деле жок да мендечи. Анан сразу ошол ой келди окшойт. Ордо ошентип барып келдик. Аябай жакшы өттү кече, байрамдык кече. Мен дагы да ыраазычылык билдирем ажообузга. Буну менен ажообуз биз менен экенин мен түшүнүп атам да, ошо биз менен экен деп үмүт кылып тилеп атам. Мындан ары биздин көйгөйлөргө, биздин маселелерге, айрыкча мендей маселе ушундай көйгөйү бар жарандардын маселелери чечилет деген үмүттөмүн. Себеби буга чейин майыптарды билесиз да, көп жерге чакырышпайт. Булар келсе эле түйшүктөрүнүн проблемаларын айтып башташат дейт. Бул киши чакырып анан айтты. Бирок ушул кадам менен ал мен үчүн өзүнө жол ачты деп билдим да. Эми мен кандай жол менен болсо дагы ушу кайрылып ошо биз үчүн ачык экенин түшүндүм. Анан жанына отурганда эле ошо жогоруда айтып кеткендей мен толкундуу ооруум жана сарсанып аткан баары кетти. Себеби ал канчалык мындай бир карапайым адам экенин аңдып сездим да, мындай энергиясынан эле түшүндүм. Жөнөкөй аябай эле карапайым адам экен. Анан ошо өзүнүн белегин берди, саат берди. Буга чейин мен саат таап көргөн эмесмин, саат деле билбейм. Аябай мен үстүн күтүүсүз болду. Андан сырткары туулган күнүм болгондуктан ошол күнгө утурбай болуп калыптыр. Ошо уюштуруучулар, администрация ошону эске алып, анан президент өзүнүн жеке өзүнүн атынан камдаган белегине берди. Сыр болбосо эмне белек карата? Ал эми конверт болду. Өзүңүздүн керегиңизге жаратыңыз деп анан ал конверт экенин деле баамдап турмун. Өзүңүздүн керегиңизге жаратыңыз деп эле айтты. Анан үйгө келип ачып көрүп анан конверт турбайбы деп анан сыйынып калдым. Анан ачып эле сразу эле ырымдап апама, кайненеме кичине тыйын эметтим. Ырымдап бирдеме алып кийип коюңуз деп анан өзүм апама ырымдадым. Ошондой апалар да энелер. Анан калганы болсо карыздарыбыз бар бир азчы. Ошол өсмө тийген жакта чынын айтсам карыздарды жаптык. Ошо жолдошум өзүнүн маселелери менен карыздар бар болчу. Ошого кале кетти. Баягы эле окатташыбызга. Ошо өзүм кайненеме, апам анан өзүм апам ошондой кичине чыгарып калганга аракет кылдык. Негизи абдан сүйүнүчтүү болду. Мынакей жеке жолдошум деп калдыңыз да. Жолдошуңуз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Генрих деген немис киши бар. Ал өзү да коляскада отурган киши. Анан ал киши Германияда жашайт. Анан ошол киши бияка бизге коляска алып келет. Майыптыгы бар адамдар үчүн инвалидный коляска алып келет. Анан коляска, балдак, анан жанагындай туалет, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн. Андай туалет бизде жок. Дөңгөлөктөр бар атай. Ошону Германиядан алып келет. Анан мен ошону алыш үчүн
ал кишиге кезекке жазылып анан Токмокко барам. Токмокко барып, анан ал жакка андан да көп адамдар барат да, майып адамдар. Анан ошол жактан бир байкелер менен таанышып калып, анан ал кишиден балдак алдым, коляска алдым, туалет алдым, биотуалет ошентип алып келип анан ошо байкелер менен байланыштырып, анан ошо байкелер менин жолдошумду тааныткен. Жолдошум негизи ал кишиге барып коляска алып жүрбөгөн, ал эме протез менен басат да. Ал деген көбүнчө могу бизде 4-чүгүр больницанын үстүндө протезный завод деген бар, ошо майыптарга атай буту коолчокторго ушинтип жасашат. Ошол жака жатып, тиги байке менен ошол жактан таанышып калышып, анан ушинтип үйлөнөм деп ушинтип айткан экен. Кыз керек, ошо таппай жүрөм, издеп атам. Жалгыздыктан тажадым. Ушу менин абам да түшүнгөн мендей болгон сыяктуу деген оюн айткан экен. Анан тиги байке сразу эле менин номеримди берип, ал байке өзү үй бүлөсү бар, ушундай улуу эле киши да. Чалып мен деген анда тиякта иштеп жүрөм да, мен ошончолук уже жумушка кирип кеттим да. Анан тияка офиске барам, ал жерде мен офис менеджер болчумун. Жалаң документтерди эттеп, анан кишилер келет приемго, ошолорду кабыл алам. Бошобойм такырчы, анан чалат. Мен албайм деле дейм, убактым бошобойт. Анан 2 күн 3 күн чалып жүрдү. Анан кийин эле мен воскресенье суббота иш алчумун. Анан үйдө отуруп менин жана коляска керек болгон, ушундай жана биздин офиске келген ушундай адамдардан го деп эле маани берген эмесмин да. Анан СМС жаздым да, эмне суроо боюнча чалдыңыз эле, анан эметип ушинтип эметсем мен таанышайын деп чалгам. Ушинтип номериңди ушу байкеден алдым деп анан СМС менен жооп берди. Анан бошогондо чалып коеюнчу деп ошол убакта апам менен чай ичип отурам, апам бирдемелерди эле сүйлөп атам, мен СМСти жазышып атам тийбечи жолдошум менен. Ошондой болгон, анан таанышып калып эле анан мен өзүм чалып анан сүйлөшүп калдык. Анан ошол учурда Ош базарда жанагындай коюп туруп алып, эми өтүк ремонт кылып ушинтип иштечү да. Анан Ош базарга келбейсиңби, мен чыга албаймын бул жактан. Офисиңди мен кайдан табам, шаарды да жакшы билбейм деп ушул сыяктуу ойлор эмелерин айтсаң анан деп мен деле барыптырмын да. Азыр бирок ошол учурда дагы деле айтат да, сен өзүң келгенсиң депчи. Сен өзүң Ош базарга мага келгенсиң деп ушинтип тийиштүү тамашалап калат. Анан мен эми антип ушунча чындап эле билбейт экен деп баргам да. Ошончо убакытты тартыштыма карабайчы барып анан таанышып сүйлөшүп, анан ошондо ачык эле айткан. Мен сразу үйлөнөм депчи, мен деле өзүм деле ошондой ойлогом. Мен бирок антип айтканына ишенген эмесмин да. Мисалы баары бир болбойт депчи, ата энеси көнбөйт, өзү ошондой болгон менен ата энеси көнбөйт баары бир. Себеби ал бою да узун, жакшынакай бала да. Ал өзү жакшы эле төрөлүп, кийин ошо бутуну бак басып калып, анан ошо сынган жери бүтпөй калып, анан ириңдеп, ошол анан гнойный остемилит деп коет, ошо ириңдей берет да кайра эле ошол жеричи. Анан ириңдеген сайын ошол сөөгүн ачып тазалап. Анан канча убакыт сүйлөшүп жүрүп турмуш курдуңуздар? Мен ошентип аны элестеткен да жок, эметкен да жокмун. Анан мейли деп эле аны көз ары бери болдук. Анан жана ошо өйдө деске айтып өткөндөй чоң атасы чоң энесин алып барды. Сен бир күн бир жака барып келеме, көз барып келебиз десе, деп эле барып лямка кийип алгам, андачы. Мындай башкача звачка чайнап алгам, ушинтип улуу эле адамдардын жанына ушундай кете менен баргам. Азыр ойлосом, алар деле кел деп эле анан киргизип эле анан мени сурап, ата энемди сурап, канча бир туугансың, анан оорум деп ушул жөнүндө сурап, анан жашоомдун жөнүндө сурап эле анан чуп эле узатышкан. Кийин эле анан 2 күндөн кийин чалды, мен Даватка келип атам. Намаз окутту жолдошум. Деп анан кетти, ошо ойдон бүттү дегем да болду эми деп ойлогом. Ошо ойдон 3 күн жок болду. 3 күнгө кеткен экен. 3 күндөн кийин эле пайда болгон, мен болду, чечтим, үйлөнөм. Айылдан апама айттым, апам келет деп эле ушинтип болду. Анан ага чейин бирок мен барышым, анан үйдөгүлөргө ачыш керек болуп калды да, анчалык болуп кеткенден кийин. Анан мен сен чындап эле айтып атасыңбы десем, апама айтсам, Гүлдүн апам келем деп атат, сени көрөм деп атат. Бирок мен ага чейин сен жака бир барсам жакшы болмок деген ойун айтты. Анан мен аны үйгө кантип айтарымды билбейм. Анан жеңгеме айтсам, жеңгем ошол замат апам айтыптыр. Анан апам болсо ошол замат айжелерим айтыптыр. Мен кечинде жумуштан келсем, үйдө өзүнчө эле бир башкача да атмосфера бар, мен мынтип эле карашып эле. Анан эртеси күнү уже барам болуп, анан кийин жеңгеме айтып койдум. Жеңгем барам деп атат.
кичине карап коюңуздарчы, мен кечирээк барып калам деп анан 5-күн болчу келсем үйдө отурат. Төргө отурсуп коюшуптур, атам менен отурат, апам менен отурат. Уялганда жоксуңбу десем, неден уялам мен. Өзү эле келиптир, бир сокку көтөрүп алып, келип ошентип атам менен таанышып, ошентип отуруп кеткен. Анан кеткенден кийин анан атам азыр көзүңдү терең ачып кара деди да. Кийин анан көзүңдү жумуп жашайсың эгер жашай турган болсоң деп ошентип көзүңдү кенен ач азыр деп ошентти. Анан ата-энеси менен тааныш, бир туугандары сени кандай кабыл алат, кийин чтоб сен мындай экенсиң, сен тигиндей экенсиң деп артыңдан мага сенин көз жашың кереги жок. Анчы баланын күйгө чыгып келди деген кеттин да кереги жок. Өзүңдүн абалыңды кара, сөөктөрүңдү билесиң, ден соолугуңду билесиң деп ошентип атам ошо оюн айтты. Апам болсо сүйүнүп алган. Ой, мен ишенем бул сени багып кетет. Ой, мен ишенем бул сени сүйрөп кетет. Деп эле ушинтип эле апам уже башкача жакта жүрөт да. Атам ошентип эле мындай сырын да берген жок, оюн да эметкен жок. Анан деп эле анан мыйланды деп ушинтип койдум. Кийин эле анан кайнем келди, көлдөн келип. Кайнем менен тааныштым, кадимкидей эле болду. Баары эле кел десе мен деле барып эле. Кайын журт менен таанышканда башкача бир сезимдер болдубу? Эчтеке деле эметкен деле жокмун. Жөнөкөй карапайым адамдар болду да. Кайненем анан жолдошум деген дажеңесинин колунда баккан энебиз бар. Ошол энебиздин колунда чоңоюптур. Ошо эки энем тең чогуу келишти да. Мен анысын деле билбейм, мындай уятым деле жок, баары эле сүйлөшүп эле таанышып эле анан алар ата-энем менен жолугалы деп сурас. Кайнем мен кетем кайра, батыраак барып бүтүп кетели. Анан атам апам ушинтип жолугабыз деп атсат, келишиптир деп анан жеңим айтсам, анан апам анан анда узатыштын кереги жок деп ошентип неметип калышты. Бирок ал учурда атам 40 күнгө даватка кеткен эле да. Ошо атамдын келишин гана күтүп. Ошол эле момент болду да ортодо. Атам келди. Кайнемдер жолугушуп эле анан кийин атам да апам дагы эчтекенин кереги жок, калың эчтекенин кереги жок. Өздөрү билип, өздөрү чечишип жашап кетсе эле болду мага деп атам бир чети мен ишенип бир чети ишенбей турам дегенде ойлорун айтышып, анан кайнем болсо өздөрүнүн жашоо өзүнүн колунда деп чечим кабыл алып кетти. Кийин анан уже жолдошум болду. Уже калганын жолдошум өзү белгилеп, күнүнү белгилеп, 5-күнгө тууралап, орозо айына тууралап ушинтип эле анан анда да кайненем чакыртты, келип сүйкө салып аны үйдөн алып кетишкен. Ошондо Ош базарда ушундай эле комната, квартирада жашачу. Ошол жерде жашап атканбыз. 2 ай жашадык. Андан кийин мен бутум сынып, кайрыбай эле сыноолор башталды да. Ал учур билбейм мен. Мынакей Гүлмайрам эже, биз экөөбүз телефондон байланышканда мен окуудан суранышым керек, убактыма карашым керек, кураторуман суранышым керек деп калдыңыз да. Кайсыл жакта окуйсуз? Мен азыркы учурда ошо Бишкек универсалдык колледж деп аталат. Бишкекский универсальный колледж. Ал деген Тоокент колледжинин базасында. Ошол эки колледж бир корпустар. Ошол жакта жайгашкан. Ошол жакка тапшырып, ал жакка дагы мен жөндөн келип тапшырып калган жокмун да. Кызым пайда болгондон кийин жашоомдо билим канчалык маанилүү экенин, канчалык билимдүү болсоң ошончолук балага берер экениңди, айрыкча аял кишичи. Эркек киши сыртта жүрөт экен, иштейт, тамак ашты алып келет, аял киши балага берет экенсиң да. Анан ал менден сурап баштайт, мен билбейм. Ошондо анан мээме тыккатып, анан ошондой кандай болбосун мен окушум керек деп болот. Ошо БГУга кайрылдым, Славянскийге колледждерине кайрылдым. Ошо бар колледждин баарына ошолорго кайрылып, анан ушул Бишкек универсалдык колледжден мага жооп келип, аптек документтериңди көрөлү дешип, анан барсам эле эжелер ошо комиссия болот экен. Бүт абалымды түшүндүрүп айтып, мектепте окубай калганымды айтып, толук кандуу билимим жок экенин айтып, ошону карап, шартыма карап, андан сырткары өзүм да майып, жолдошум да майып, ошон үчүн контрагыма да скидка кылып бергиле деген жолдорумду айтып, анан ошонун баарына макул болуп көнүштү да алар. Көнүп анан алышып, азыр окуп атам. Азыр эми башында кичине кыйналдым, азыр деле кыйналып атам, бирок ошого карабай. Ошон үчүн дагы бирок эжекелер карайт да мен немемдичи, анан эгер барбай койсом деле мейли да, просто
билим мен өзүмө керек да, мен өзүм билишим керек болуп атат. Анан барбай койсом деле коюп бере бериши мүмкүн да баачы. Ошондуктан да мен сизге айтканым ошол болду. Суранайын мен биринчи депчи. Себеби сурансам билишет да, мен жөндөн жөн барбай койгон жокмун да. Мен абдан мындай жоопкерчиликтүү эметем да. Анан чакырган жакка да убакытта барганды туура көрөм, күткөндү жаман көрөм, ушундай кетип өзүмө да жакпай кетет ушу сапаттарчы. Уктай албай калдым да. Баары эле сурап атышат, эмне белек берди деп. Анан бул ушундай экен. Чыгып бараткандагысы белек болду, бизге кирип баратканда белек болду, отуруп атканда белек болду, анан бул чыгып баратканда белек болду. Бул ушундай. Сонун кут болсун. Ушундай бир өзгөчө набор экен. Мындай кашыклыкаларды мен түшүндө да көрбөсөм керек. Буну мен эметип койдум. Ырымдап эметип койдум да. Кудалар келгенде чыгарам депчи, эмнегедир. Билем ушундай эме болуп калды, менде ой болуп калды эмне. Кызым күйөөгө кеткенде, кудалар келгенде ошол убакытка чейин сактайм дегенчи. Буйрса, ошол убакытка. Көргөн эмесмин, көргөн эмесмин. Анан баары эле карап алтынбы дешет. Мага айырмасы жокпу, алтын эмеспи? Ооба. Эң негизгиси Белектериңиз болсун. Эстелик, рахмат. Андан сырткары тууган күнүмө деп конверт берди. Колума берди да, сизге атап деп куттуктап, ал жерден да могу кабыл тилектердин баарын айтып. Мынакей эже, сиз менен бир сонун маяк куруп, биздин сапарыбыз карыды окшойт. Сизге үй бүлөлүк бакыт каалайбыз, үй бүлөлүк ынтымак каалайбыз, ден соолуктуу болуңуз, оорубаңыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Сизде инсандарыбыз көп болсун. Өлкөгө салынгышкан, мейлиңиз энди. Жакшы. Силер да келип тургула. Ушундай жакшылыктарыңызды бөлүшүп, жакшылыктарыңызга келип туралы. Анда ал жакшылыгыма сөзсүз келгиле. Сөз. Мейлиңиз эже.